Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз журтум. Ошо арбай сыпаттагы эр жигиттер, аталар, ушу эне сыпаттагы, периште сыпаттагы, оба эне сыпаттагы, ума эне сыпаттагы энелер, эжелер, ушу арыбаңыздар. Арыбаңыз деген сөздүн ар жагында ошо карыбаңыз деген сөз бар да. Же болбосо баягы барып калды, же карып калды, же арып калды дегендей тетирсинче ушул арыбаңыздар, карыбаңыздар. Бул доор кыргызга өтө жүк буйрулган, кыргызга өтө жоопкерчилик буйрулган доор болуп атат. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Дүйнөдөгү ачыктан эле ошо адамзат ойлоп чыккан мыйзамдын адамзатка ажал азап болгону мына бүгүнкү күндө ошо пенделердин, адамдардын өз мыйзамдар өздөрүнө, өзүмчүлдөрдүн өзүмчүлдүк өзүнө муш болгону, ошо эски түшүнүк менен, эски ишеним менен, эски сыйынуу менен жашаган эл, жер, ошол адам банкрот болот дегендей, ошо сыйынган жерде, ошо эски түшүнүк болгон жерде, ошол элде согуш болуп атат. Ошол жерде кыргын болуп атат. Ошо эл, ошо жер мигрант болуп качып атат. Эми күнүмдүк жашоо өтпөй атат. Бизде мигрант болду деген менен үйдөгүлөр үйдө калып атат, үй бүлөбүз үйүбүздө, жерибизде калып атпайбызбы? Бир адам кетип аткандыр бир үй бүлөдөн. Анан ыгы чыгып экинчиси ээрчип кетип аткандыр. Жолдошу, эгизи ээрчип кетип аткандыр. Бул мигранттыкка деле жатпайбы? Бул дүйнөлө ушул болуп жатып атат. Жанагынтип эски түшүнүк менен жашаган, эски закон менен, эски ишеним менен жашаган эл жер кырсыгып атат. Ошондуктан мына ушундай оор акыбалдан кыргыз ушу жаратуучулугун иштетип, ааламдык кызматын аткарып, ааламга калыптануу же арбайга айлануу деген эле ушу улуулукка калыптануу деген сөз. Улуулукка калыптанып, арбайга айланып, же улуу сыпатка калыптанып, улуулар бир кеңеш бергендей, улуулар бир жол бергендей, улуулар бир багыт бергендей, улуулар бир урушкандай, улуулар бир тилдегендей, улуулар бир кыргыздын түрмөсү болгон эмес, уят каруу менен эле бата берген болгон дегендей, ошо уят каргандай. Анан ошо улуулукка үйүндө ошо кыргыз журтунун жоопкерчилиги болуп атат. Ошо кыргыз журтунун жашоого жаралуу максаты ошол болуп атат. Ар бир кыргыздын эгер билсе, тааныса өзүн. Ошондуктан бар болуңуздар, арыбаңыздар, карыбаңыздар. Өзү азыр адам нурданыш керек болуп атат. Адам жашарыш керек болуп атат. Карылык деген түшүнүктү жоюш керек болуп атат. Арыдым деген сөздү жоюш керек болуп атат. Себеби адам энергияга толгондо бир адам 10 адамдын ролун, ордун аткара алат деп берилет. Арыган адам, чарчаган адам, мындай түшүнүктүү айтканда, уктайт да, барып уйку жоюлат болуп атат. Себеби уйку эмнеден пайда болду дегенде ошо кысылуудан, эски түшүнүктөн болуп атат. Ошол сымал урматтуу улуу журтум, арыбаңыздар, тетирсинче ошо энергияга толуңуздар. Тетирсинче ошо жашарыңыздар. Мына өткөн эфирде ошо арбай аалам эмне экенин, адам эмне экенин түшүндүрүп бердим эле. Бүгүн ошого улай сүйлөп берейин. Аалам эмнеден куралган өзү аалам? Жерде жашап өткөн адамдардын эле рухунан, динче айтканда. Кыргызча айтканда жанынан, улуу тил менен айтканда арбагынан, арбайынан эле куралган.
Мына адам ата көрүнгөндө алай жергесине 3 периштени көрсөттү дейт. Ушу периште сага түбөл кызматта болот деп. Анан ошо периштелер пенделердин сезимин өстүрүү үчүн берген суроо жоопторунда мына ушул жерде берилет. Жан ааламга учуп, рух арбай. Денеде өлгөндөн кийин ошо жан, рух арбай. Ким кандай тил менен түшүнүп алса дагы. Жердеги алар ошо ааламга чыкканда арбак жашоосунабы, экинчи дүйнөгөбү, үчүнчү дүйнөгөбү чыккандабы, жердеги жашоо алар могу адамдык жашоо, пендечилик жашоо, көрүнө жашоо алар үчүн өтө мажүрө аң сезимге ээ болгондуктан түштөн, көрүнүштөн, аяндан, байланыштан, кырсык, кыйынчылыктан Теңирдин улуу илимине чакырат. Жердеги бала чакасы жана башка небересиби, ага тууганыбы эски жолдо болсо Кудай берген бактан, ырыскыдан, жолунан кармайт. Арбайлар ааламдык сыйкыр күчтөр деп берилет. Кайра буга далил. Мына ата жолунда илим ал деп чыгып атат. Ата жолунда улуулукка үндөп атат. Ата жолунун аты өзү ак жол деп чыкканда түшкөн. Анан ал келсе жана Бакиев ак жол деген партия ача койгондо анан кайра ата жолу деп өзгөртүүгө туура болгон. Эгер ал антип партия ачпаса ак, бул ак. Ал ак дегенде эле актын жолу. Акка жыгыл, акка айлан деген кеп. Ошо актардын үндөсү, аалам өзү ак болуп атпайбы? Ошон үчүн ак болгондуктан анан буюмга, аалам ак болгондон анан ошону буюмга бербегени, бос дегени, куу дегени. Ушул болуп атпайбы? Бос үй, үйдө, эми ак үй го ал өзү. Ак жүндөн эле жасалган, бирок аны бос деп. Куу ит, кызыл ат. Акты ааламдан да берилет. Ошол баш кийимди гана кий депчи. Ак жоолук салганы. Ак менен келинин ак жалгасын дегени, ак жолтой болсун дегени. Жаңы доордо да берилет. Ак кийгенге акыңар жок депчи. Ким кийет ак кийимди десе, ааламдан кабарым бар деген, адамзатка үлгү боло алам, жол көрсөтөм деген адам гана ак кие алат деп. Калпагыңды, көкүрөгүңдү болду. Андан ылдый эмес. Эгер ошо ак кийимге, жана ак кийим ким кийет экен? Ошо ааламга жол көрсөткөн адам. Ааламдан кабары бар. Элди улуулук акка буралам деген адам кийет. Эгер андай сенде сыпат болбосо, андай сенде керемет болбосо, ошо ак кийимге туура келбесең, анда келбей туруп ак кийим кийип алсаң упурайсың дейт да. Куурайсың деп берилет. Бул куурап кеткен чөпкө окшош. Ошондуктан бул аалам ак дегилгени бул чындык. Ошентип мына ак жолдо ошо ата жолу багыт берип атат мына. Мына караңыз. Эми ошо ата тек арбай, эски жолдо болгон мамлекетти, эски жолдо болгон, эски пендечи эле түшүнүктө болгон мамлекеттерди, ааламды тааныбай аткан бүгүнкү күндө мына кырсыктатып атат. Эмне менен? Аба аркылуу. Аба бул эмне экен? Аба бул арбай экен. Мына, бул үйдүн ээси бар. Ал эмнеде? Абада. Улаганы кулаштаба. Улагадан учурашпа. Эмнеге ата тек арбайың турат? Жамандыкты киргизбей, жакшылыкты чыгарбай. Колдоп коштоп. Мына. Ал эмнеде? Ал абада. Ошон үчүн бул жерде айтылат. Абаны арбай деп кабыл ал депчи. Мына көрүп турат. Ошо ата жолунда ниетиңди окуп атат. Керек болсо ошентип бата берип атат. Бата чыгарып, багыт берип атат. Кылган ишиңди эмес, жаман жакшы сүйлөгөн сөзүңдү эмес. Мына ошентип отуруп, менин жаным эмне? Аба, нур, энергия. Жан, рух, арбай. Мына.
ааламда эмне кылат экен? Ааламга чыкканда үндөйт экен. Ошон үчүн кыргыз Кудайдын ордун аткарып калат деген ошол. Кудай деп биз түшүнгөнбүз, аалам жалпы Кудай депчи. Кудай калыс, Кудай тегиз. Ошо Арбайдын ордун адам аткарып атпайбы? Мына мен аткарып атам. Улуулукка үндөп атам. Алар көрүнүштөн үндөсө, сени түштөн үндөсө, мен тирүүлөй үндөп атам. Эгер сиз бүгүн жаралбасаңыз, мындай корпусуңуз болбосо, ааламда болмок да жаныңыз. Сиз да ошо бала бакыраңызга багыт бермексиз да. Мына корпусуңуз жок катары элестетип көрүңүз. Анда жаныңыз кайда болмок? Ааламда болмок. Үндөмөксүз, түшүңүздөнбү, көрүнүштөн. Сиз ааламда болсоңуз, пендече жашабайт элеңиз да. Акча деп жулунбайт элеңиз да. Ааламда болсоңуз, сиз калп айтпайт элеңиз. Ааламда болсоңуз, сиз ушак айтпайт элеңиз. Ааламда болсоңуз, 4 аял алып адашпайт элеңиз. Ааламда болсоңуз, намаз окубайт элеңиз. Ааламда болсоңуз, улутка бөлбөйт элеңиз. Ааламда эмне кылат экен? Сот жүргүзөт экен. Тегиздейт экен арбайлар. Арбайлар Кудай астында жоопкер экен. Мына ата, эне, айыл астында, куда сөөк астында, ага тууган астында бала чака үчүн жоопкердей, ата тег арбай сиз үчүн жоопкер. Менин ишим жүрбөй атат дейт да, кээ бир эмне кылам? Көз ачыкка барсам болбой койду, палакетке барып дем салдырсам болбой койду, молдого үйүм тасалатсам болбой койду. Болбойт. Сени ким кырсыктатып атат? Ата тег арбайын кырсыктатып атат. Жүрбөгөнү бул пенделиктен чыкты атат мына. Караңыз, урматтуу улуу журт. Ошентип кыргыздын бүгүнкү жоопкерчилиги. Кыргыз улуу деп атпайбызбы? Улуу деген эле улуу адамды ата дейби? Улуу адамды чоң ата дейби? Анан ал ааламга кеткенде андан улуубу? Чоң ата деле улуулукка үндөйт да. Ата деле сени жаман болсун дебейт да. Анысы кандай ошол улуу кыргыз деген эле ошол арбайсың сен, ааламдын ээсисиң. Кайра далили мына аалам кыргыз ааламдан келген өкүл деп атпайбы, далили ааламдык дастандары. Ушу ишенимдери, улуу маданияттары, салттары, ырым-жырымдары, жалган айтпаганы, жалган дүйнөгө берилбегени, пендечиликке түшпөгөнү, могу пендечилик жашоого кирсе жолу болбогону. Мына сиз улуусуз. Улуу деген сиз арбайдын ордун аткарышыңыз керек болуп атат. Мына арбай жерге түштү дейли. Мына асманда булут эле болуп турат. Жерге түшкөндө материя жамгырга же карга айланып кетип атпайбы? Ааламда жамгыр болуп токтоп турган жок да. Же кар болуп токтоп турган жок. Көрдүңүзбү, ошол сыяктуу ааламда сиз арбай элеңиз жерге түшкөндө эле арбай сыпатта корпусту кийдиңиз. Мына караңыз. Кел ошону аткаралы. Ошон үчүн чындыкты сүйлөгөн да кыргыз. Ошон үчүн арбайдай адамды айыктыра койгон да кыргыз. Ошон үчүн пешенесин жерге тийгизип чөгөлөгөн эмес да кыргыз. Арбай чөгөлөйбү? Ошон үчүн сыйынбай сырдашкан да кыргыз. Ошон үчүн пендечиликке берилген эмес да кыргыз. Улуу асмандагы арбайды эле элестетиңиз. Ошон үчүн мына корпус эмнеге ооруп атат дегенде, чыныгы арбайлык кызматын аткара албай калган үчүн анан бул күйүп атат. Ошон үчүн өлүп атат, ошон үчүн ооруп атат. Оозду арбай келсе, ооз эмне ушак сүйлөө үчүн келдиби? Уруштурган үчүн келдиби? Же буту бир адашуу үчүн келдиби? Жок, бул жерде буту оорубаш үчүн эмне кылыш керек деген, могу дүйнөнү улуу деп кызмат кыла калсаң бутуң оорубайт дейт. Мына мен улуу деп чуркап жүрөм. Бул дүйнө өзү улуу. Улуу дүйнөдөн келгенбиз, ушул жерде эми улуулукка өткөрөбүз.
Караңыз, урматтуу улуу журтум. Ушул жерде WhatsApp'тан чыккан кыздардын, балдардын телефон алып кызмат кылып атат. Сенден бир болгондо 3 эсе аң сезими үйдө. Анан бирөөлөр жасат имиш. Жаман сөздү. Сен арбайдын түшүнүгүнө эмес, сен адамдын түшүнүгүнө жетпегендиктен ошол ишке барып атасың. Ал кыздар, ошо балдар утуш алып алган. Тагдырын ааламга тапшырып койгон алар. Күйүп кетесиң, аны бир жан кийген. Жөн эле оюң менен эле. Ал сени жаман болсун деп аткан жок. Сени ошо көр пендечиликтен чыкса экен деп атат. Мына мен сени өйдөлөсө экен деп атам. Мен ошо сен пир туткан Алланын бир аманатын айтып атам. Бир жарым миң кылым эмес. Мына 1,5 миң жыл эмес керек болсо. 15 кылым эмес. 15 жылдайын атаң өскөрөт. 15 күндө энең өскөрөт. Кудайдын бүгүнкү талабы улуулукка өт деп атат, урматтуу мусулмандар. Кайра эле ойлонуңузчу, аалам, Кудай улутка бөлөбү, а сен бөлүп атпайсыңбы? Кайра динге бөлөбү, бөлүп атпайсыңбы? Жыныска бөлөбү, бөлүп атпайсыңбы сен? Эгер бул эфир жакпаса көрбө. Нервиңди коротуп не кыласың? Мен сенин нервиңди коротоюн деген жок мында. Силердин эфир жакпайт деп өткөндө бирөө жасат имиш. Аян дебир бала деген жагат. Ошону көр. Нервиң успокойтет. Ушу нервтен болуп атат да, эмоциядан болуп атат баардык нерсе. Ошондуктан улуулукка калыптанчы. Улуулукка калыптанбасаң, сен мусулман, аялың менен пикириң келишпейт. Ушуну эсиңен чыгарба. Башка улутту кой. Улуулукка калыптанбасаң, балаң менен пикиришиң келишпейт. Улуулукка калыптансаң, сенде ошо сыпат пайда болуп калат. Тегиз карап каласың. А майли бакыр, эми жан дүйнөсү жардадам турбайбы деп каласың. Кудайды суроого мүмкүн эмес, адамзаттын аң сезими жетпейт дейт. Анысы кандай, сен Кудайды кой, мен түшүнгөн түшүнүккө сен жете албайсың. Аң сезимиң жетпейт. Же жаныңда турган эле кошо жашап аткан аялыңа да кээде аң сезимиң жетпей калат. Себеби сен сүйлөп атасың, ал эмнени ойлоп атат, же кандай жыйынтык чыгарып атат билбейсиң. Ошондуктан өз кара башың үчүн күрөш. Жаның үчүн күрөш. Арбайлардын укугу бар. Улутун жеригенди, тааныгысы келбегенди айыптоого, кырсыктырууга дейт. Байлыгы, бийлиги туруп, баш бармагын көрсөткөн кыргызга. Ошо генералдар кайда азыр? Байлыгы, бийлиги туруп, кыргыздын жолун таап бере билген башчылар кайда азыр? Кечээки эле президенттер. Ошон үчүн биринчи улутуңдун улуулугун тааны. Ал улут эмес, улуу күч экенин тааны. Ал ошол ааламдан күткөн, биз Кудай деп түшүнгөн ааламдын ролун аткарарын тааны кыргыздын. Караңыз мына, сиз тирүү арбайсыз, асманда кандай болмоксуз? Асманда жүрүп, улутка бөлбөйт элеңиз да сиз. Мына жерге эле түшө калдың, бөлбө сен. Куткар. Ичиңдеги энергия оозуң ошону иштеп берсин, бутуң ошого иштеп берсин. Ошон үчүн кыргыз өнүгүп кетпеген ошол. Себеби пендечи өнүкпөйт, ал кызмат үчүн келсе. Кыргыздын
байып кетпегени ошол. Пендечиликке түшүп кетпегени, техникага токтолуп кетпегени ошол. Динге кирип кетпегендиги ошол. Анда байланып калат да, анда рамкада калбайбы? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мына мантрада бар го. Мен жашоонун сотумун, мен жашоонун боёгумун, мен жашоонун жомогумун, мен эч нерсеге муктаж эмесмин. Менин сыпатым жаратуучу периште, улукман периште. Мен арбайдын жүзүмүн деп айт деп атпайбы ошол энди. Анан чын эле сен ааламдан келсең, бул дүйнөнүн соту сенсиң да. Арбайлар соттойт дегендей. Бул дүйнөнүн боёгу сенсиң да. Боеп атпайсың сен кыргыз улуу деп. Аял эмес, бул периште, бул пенде эмес, бул периште. Бул жөн эле байкуш эркек эмес, бул кайып бир, бул арбай деп боеп атпайсың да. Ааламдан келген арбай бул дүйнөгө бир муктажбы? Муктаж эмес. Анысы кандай кыргыз муктаж эмес эчтекеге, муктаж болбо, сага муктаж болсун. Мына ошентип арбайдын ордун адам аткарып атат. Аткарыш керек. Чындык бул чындык. Жан кайда барат? Мына бул жерде так берилет ошо периштелерде. Сен бул дүйнөдө жан дүйнөңдү өстүрүп, акка айланып, ааламдан баарын орун алууга, аяктан кызмат кылууга милдеттүүсүң деп. Анан өлүмгө даярдан деген эч ким жок. Же болбосо пайгамбарыңды сурабайт. Арбайда пайгамбар барбы? Ааламда пайгамбар барбы? Керек болсо бул дүйнөдө сен пендечиликтен чык деп атат азыркы күндө. Бул дүйнөдө бир туугандан чык депчи. Себеби эгер мен азыр бир тууган дешип кетсем, анда не болом? Анда кырсыктайм. Менин бир тууганым ааламдык бир тууганбыз баарыбыз, улутубузга, жынысыбызга карабай. Ааламда баарыбыз жаныбыз бир, бийик, түшүнүгүбүз бир. Аякта депутат жок. Аякта президент жок. Аякта парламент жок. Аякта ысык суук жок. Аякта улут дин жок. Мына караңыз. Мына Кудай куткарса экен, Кудайдан ден соолук сурап, Кудайдан келечек сурап жашайт го адам тиленип. Ошону арстан алай айтып берип атпайбы? Өлүм эмнеден пайда болду деп айтып берип атат. Өлбөстүккө пайда болду түптө деп. Кудайдан эмне күтсөң, мына бир адам айтып берип атат. Эртең кыргыз ойгонот, кыргыз дүйнөгө айтып берет. Багыт берет, улуулукка үндөйт. Мына ушул жерде берилет. Кыргыз дүйнөнү башкарат депчи. Кыргыз башкарат эмес, башкарып атат бүгүнкү күндө. Мына, башкарып атат. Кантип? Аалам мыйзамы жеңди мына. Пенделер жеңилди. Ошо пендече сыйынга мамлекет кырсыгып атат. Себеби бул жерде так берилип атат. Рухый өсүп бүттүңөр, эми сыйынбагыла деп атат. Эми духу күчтүү адамдар керек деп атат. Ошо Кыргыздын, Манас элинин, Талас элинин, Теңир тоонун, Бийик тоонун адамдары төп келет деп атат. Себеби алар духовный өскөн, духу бийик, кайтпайт, калыс, сакталып калган болуп атат мына. Кыргыз дүйнөнү башкарып атат бүгүнкү күндө. Кантип башкарат дегенде, аалам мыйзамы менен башкарып атат. Сыйкыры менен башкарып атат. Табият менен башкарып атат. Мына пенде өнүккөн мамлекеттер эмне болуп атат? Күн өткөн сайын кырсыгып атат. Европа түгөгөнү калды. Бир жеринде наводнение, бир жеринде митинг. Аба менен башкарып атат. Кыргыз.
кыйынсынып атат кыргыз. Ааламдын укугун коргоп берип атат кыргыз. Биз ааламдан келген өкүлбүз деп, ааламдан илим түштү деп. Кыргыз болосуңар же кыргын болосуңар деп. Ошо энергия иштеп атат дүйнөдө. Кана сакталсаң да сыйынып сакталып калбайт беле ошол мамлекет. Суранып, тиленип, оптом же сакталып калбайт беле? Сакталбай атат. Ошондуктан сен дагы эскичиликтен чык. Эскичилик менен жашаган адам банкрот болот ар тараптан кырсыгат. Ошол эл кырсыктайт болуп атат. Ошол жер. Дагы ошол кыргыздын ушул жерде бир тобу иш кылгандыктан кыргыз жергеси сакталып туруп атат. Кыргыз эли сакталып туруп атат. Ааламдан берилет. Пенделер бизге каршы, акыры. Периштелер бизге каршы деп. Алтын доорду куруп койсок, мыйзамды жазып берип койсок, карыз да. Даяр нерсени алып алат. Табиат карыз деп берилет. Элди ойготсок, табиат карыз да, жер тынчыса. Көрдүңүзбү? Кыргызга аалам карыз, периштелер, пенделер карыз. Табиат карыз болуп калып атат акыры. Кыргыз дүйнөнү башкарып атат. Кантип дегенде аалам мыйзамы иштеп атат. Аалам мыйзамынын ээси кыргыз болуп атат. Пенде мыйзамы күн өткөн сайын жеңилип атат. Депутаттарбы? Дүйнөнүн депутаты. Алар пендечилик жашоодо бир мыйзам. Жеңилип атат. Президент ал пендечилик жашоодо болгон иш. Ал кырсыктап атат. Үй бүлөлөр. Ал пендечилик жашоодо эле бир утурумдук жашоо. Ада бузулуп атат. Каражат. Кырсыктап атат. Ал пендечилик жашоо. Ошонун баары жеңилип атат. Ошолор артка тарткан. Пендечилик жашоо адамзатты артка тарткан. Касиетин учуруп салган. Эмнеге кыргыз башкарып атат? Аалам мыйзамы жеңип атат. Ушуну эстен чыгарбагыла. Арстаналай баштаган топ аалам мыйзамынын укугун коргоп берип атат. Арбайлардын укугун коргоп берип атат. Мына ойлонуп көрсөңөр, от суу таш аба менен кыргыз кантип башкарат деп ойлонсоң. Энем мени же болбосо бала эмнеден төрөлүп атат? Кардына, энемдин кардына топо салбаса, суу куйбаса, мына адамды Кудай топодон жараткан деп коет го. Бал китептерде бирөөлөрдүн ишениминде. Жок, нурдан жаралган. Кана топо салган жок да кардына. Ушу бир тамчы суудан эле алейге айланып атат. А энергия менен айланып атат. Эне талгак болуп уктап жатып. Аба менен, энергия менен. Анан көрүнө энергия адам пайда болуп атат. Мына көрүнө энергиянын сөзү ок болуп атат. Көзү, ою ок болуп атат, аткарылып атат. Кыргыздын. Кыргыздын мыйзамы жүрүп атат. Анткени кыргыз вселенная деген жашоонун ээси. Земний жашоону талкалап атат. Анан ооба, абадан, нурдан пайда болду. Анан адамда кайра жердеги болгон алтындын, кремний, темир балекетинде составы бар экен го, кандайдыр бир грамм болсо, 0,00 да бир грамм болсо да. Ал эмнеден пайда болду дегенде. Жер энеден суу чыгып атат. Ошо сууду ичип, ошонун составынан. Суу асманга көтөрүлүп атат. Абада ошол жерде көтөрүлгөн буу, ным же ошол абада ошол кремний, алтын жана башканын составы болуп атат. Дегенде ошол телого өпкө аркылуу, кан аркылуу кетип атат. Кайра сен бакылдаганда ичиңдеги ошол энергия дүйнөнү тегеретип атат. Кайра эле мына салыштырып айтайын. Суу материя экен, карбы. Күн тийди, бууланды. Нур болуп калды, аба болуп калды. Ансыгандай сен жерде материясың, ошо суу талкалагандай. Жамгыр мененби, суу мененби, мисалга. Ансыгандай сен материясың, жерде кызмат кыл. Бууланганда арбайга айланып атасың. Караңыз, ошондо табиат, булут, аба, суу, от, адам бир эле болуп атпайбы?
атаңын көрбай жалындап турган кезим эле ал кезде дейт го. Көкүрөгүңдө оту бар экен дейт го. Көкүрөгүңдө оту өчүп калыптыр дейт го. Духу түшүп калыптыр дейт го. Жан өзү от болуп атпайбы? Отто жан рух болуп атпайбы? Ошон үчүн жана свеча жагып, же болбосо ошону орустардын свеча койгону. Ырым ал да бир ааламдык билдирүү менен калган. Шам жакканы. Урматтуу улуу журтум. Көрдүңүзбү? Ошондо көрүнгөн, көрүнбөгөн дүйнө бир эле болуп атат. Мына кыргыз дүйнөнү башкарып атат. Эмнеси менен? Арстан Алай, сиздин керемет куралыңыз улуу күчтөр дейт. Улуу күчтөр эмнеде? Абада. Абадан барып булут болуп, вирус болуп, бирөөнүн ичине кирип, дух болуп атат абада. Ошон үчүн мен жашоонун үнүмүн дегенде, улуу кыргыз, жакшылыктын жарчысы. Кана бир жакшылыкты жарыялап койчу. Эй кыргызым, ичиңдеги музду жойчу. Ичиңдеги кырс мүнөздү, кышты жойчу. Ичиңдеги тозокту жойчу. Мына, ичиңде бир бейиш болсун. Бир нерсе кетсе, бир нерсе келет. Пендечилигиңди жойчу. Өзүң тааныбастыгыңды жойчу. Мына урматтуу улуу журтум. Кыргыз дүйнөнү башкарып атат. Аалам мыйзамы жеңди. Пенде утулду. Мына иштеп атат. Жалган дүйнө бүтүп атат. Мына кыргыз өзүн таанып атат. Демек аалам мыйзамы иштеп атат. Пендечиликтен чыгып атат. Пендечиликтен чыкса орус урукко эски түшүнүгүнөн чыгып атат. Ошентип азыр арбай оордун сенин анатомияң аткарыбынан дүйнөнү соттоо болуп атат. Дүйнөнү тегерет. Биз ойлогонбуз Кудай соттойт окшойт депчи. Жок, сен бакылдасаң анан аалам күчтөрү сен арбайсың го. Жерге могу керек десең анан алар аткарып берип атат кайра. Ошон үчүн өпкө ойлогонбуз ушу канды тазалап эле ушул телого бир аба тээп берет окшойт депчи. Өпкө аны да тыңыраак иштетпей. Өпкө экинчи чоң кызматы же кубулгандагы кызматы эмне дегенде. Өпкө болуп өкүрүп койсоң Арстан Алай дейт, өзүбүз бүтүрөбүз деген билдирүүлөр бар. Мына мен кыргыз улуу дегенде бир керемет. Же болбосо кыргыз дүйнөнү башкарат. Эмнеси менен? Эмнеге башкарат? Эмне кызыкчылыгы эмне дегенде ааламдын укугун коргоп берет. Тирүү аалам бул кыргыз. Ааламдын мыйзамына өткүлө деп атат. Ошон үчүн дүйнөдө айла кетип атат. Анан табият жер адамын кыргыз элине могу табыгы илимге багындыруучу теңир буйруган көсө. Оттой көсөп атат көрүнгөн жеринчи. Самордун астын сайгылап үстүнөн үйлөгөндөй. Же отту жана көсөп оңдогондой. Жан дүйнөлөрүн ойготуучу улуттарын, жазалоочу сабоо. Мына. Көрдүңүзбү? Акыры бизге келет. Анан эмне кылабыз? Мына сиздерге айткан сөздү айтабыз. Кел, биз улуубуз. Сен да нурдан жаралгансың. Энеңдин ичинде. Тегин кыргыз. Кел кыргызчылыкка калыптан. Улуулукка өт, улут жоюлат. Улуу түшүнүк менен жашап кал деп. Анан акыры бир мүнөз, бир идея менен адам жашап калат. Мен сени улуу дейм. Мен сизди бир жарды, жесир, жетим дебейм. Тетирсинче ааламдык бир күч дейм. Жесир болсоң да, жетим болсоң дагы, кедей болсоң дагы. Байкуш ушу энергиясын билбей өзүн тааныбай кырсыктап атпайбы деп тетирсинче боорум ооруйт. Өзүн тааныса эле энергиясын иштетип албайт беле, бул туура эмес жака иштетип алды деп. Түрмөдөгү балага дагы ада анткени тентек, энергиялуу ал. Сойку дагы ада энергиясын туура эмес иштетип алды. Караңыз, мына жаман жок экен. Ошентип мына үндөйбүз, биз куткарып калабыз. Ошон үчүн дүйнө тегеренип атат. Сиздер дайым болуңуздар ошо элчилик кылганга, энергия өткөргөнгө. Мына кече журналисттердин күнү, телевидениянын күнү дегелген болду. Анан айтып атат, журналисттер 4-чү бийлик дейт да. Эгер журналисттер билсе, 1-чи бийлик эле. Мына мен ааламдан берилет. Бир да журналист кыргызчылыкты билбейт, ошон үчүн өзүң чык депчи.
Биринчи бийлик бул журналист. Эгер билсе ордун. Мына өстүрбөйсең, сени ким өстүрдү? Эмне? Президент өстүрдүбү биринчи бийлик болуп? Жок. Парламент өстүрдүбү? Жок. Правительство, өкмөт өстүрдүбү? Жок. Мен өстүрүп атпаймынбы? Сен өсүп кетсең, ошо өкмөт, бийлик элди ичип жөнөйт дейт да. Ошондуктан журналисттердин орду чоң эле. Ошон үчүн жана журналисттердин өлүм, өйдүлдүй болуп атканы көп. Биринчи журналисттер турат ошол, кызмат кылганга. Биринчи бийлик ошол эле, төртүнчү эмес. А мына кыргыз дүйнөнү бийлеп атпайбы караңгы жагынан? Багыт берип атпайбы? А президенти бийлеген жок да, же өкмөтү бийлеген жок. Ошон үчүн карапайым эл сен пендемин деп жашаба, сен арбаймын деп, улуумун деп жашасаң, демек ошо улууда арбайбы, периштеби, инопланетанбы, чоң керемет бар. Улуу сыпатка калыптан айланайын улуу кыргыз. Ошон үчүн жаралып келгенбиз. Атам акыл айткандай болуп атам да азырчы. Ата, сен атасың да. Ушу бир баш көз болуп үйдө отуруп берчи. Майдаланбачы, койчу ошо келиниң, ал эми бала да. Койчу күйөө балаң, ал деле бала да, ал деле бирөөнүн баласы да. Келин деп туура эмес айтып койгон. Кийин айтылыш керек, бул келгин депчи. Келгин энергия ал. Байке таанышып алыңыз, келин балаңыз дейт. Келгин балам алчы. Ошондой кабыл ал. Анысы кандай? Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат. Каба ташта жүрөбүз. Сыйынып коюп, айланып коюп, эч пайда жок. Кана духуң кыргыз, кана духуң. Мына энергия өткөргүчкө айланбаса, өлүм сыноо келет ар бир адамга. Мына анатомияны, чыны кызматын иштетип ийбесең, ууланат тело. Жарылат, күйүп кетет деп берилет ааламдан. Ошон үчүн оору сыркоонун көбөйүп атканы медигиң эчтеке кыла албайт. Сен только улуу кызматтан өтө кал. А улуу кызматка өтүп кетсең, сен улуу түшүнүккө өтүп кетесиң дагы, кейбейсиң, кепчибейсиң, кысылбайсың, боштондукта жүрөсүң, оорубай каласың. Өлүм сыноосунан куткарып калыш керек азыр. Адамзатты, кыргызды эң биринчи. Караңыз, урматтуу улуу журт. Ушу идеология жок, анан кыргыз тамтаңдап атат. Көрүнгөн эшикти, көрүнгөн жыртыкты сүскүлөп, көрүнгөн жолго түшүп атат. Бул идеология, адамдын жашоого жаралуу максаты. Жаңы доордо кантип жашаш керек? Бул идеология. Бул мыйзам. Бул менталитет кыргыздын. Мына, ойлонсом, башатта Кыргызда улуулук болгон экен. Кечээк эле кыргыздарда. Ой, өлсөң да калп айтпа депчи. Азыр айланайын, калп деген биринчи очерет болуп калды го. Көрдүң, улуулук болгон үчүн арбай калп айтпайт дегендей эле кеп. Ой, ушак сүйлөбө. Ай, бирөөгө жаман оозанба. Ай, бирөөгө жаман каалаба. Карачы мына, улуулук кечээ эле болгон. Бүгүн сырттан келген саясат батыштынбы, башканынбы? Сырттан келген ар кандай агымдын атем бөлө аузуда. Бөлүү, жоюу. Бул проекти деп да айтсак болот. Ар кандай медикамент. Ар кандай окуу жай. Айланайын улуу кыргыз, арбай. Касиетке эле зар. Адам касиетке эле зар. Акчага зар болбо. Сен улуулукка өтсөң, эртең дүйнөгө шарт окуйбуз. Ой, айланайын, акчасын баадиленип албайбыз биз. Не кылабыз анын акчасын? Керек болсо. Сен азгырып кеткен атса. Сени сатып алабы? Кудайды арбайдан да акчага сатып алыш керекпи? Сатылбайт да кыргыз. Кантип сатылат? Кыргыз шарт окуйт. Ал акча кагаз бил азгырык. А жаныңчы? Ошо акчага келсең да кел, жаныңды алалы. Арыңчы, арбай. Кел, акчага келсе сатып албайт беле. Ааламдык мыйзам акчага келсе сатып албайт беле.
Ошо карапайым акчасы жок адамга касиет жылоо болуп атпайбы? Ошон үчүн касиетиңди жоюп алба. Касиет деген эле сөз ошо улуулук, сыпат. Бийле, дүйнөнү бийле. Бу жерде так берилет. Мындай кызмат бардык пендеге ыйгарылган жок. Тактап алгыла дагы тез аткаргыла деп атат. Ошо менен бактылуу өлөткө жетесиң депчи. Мына урматтуу боло журт. Кыргыз ошончунан тикеден туруп шарт окуп атпайбы? Тизелеп эмес. Тизелегендер тизелеп келсин, чөгөлөгөндөр чөгөлөп келсин. Анан эсептешебиз. Сенин керемет куралың от, суу, таш, аба экенин эсиңен чыгарба. Абада эмне бар? Арбай. Арбай сага качан иштейт? Сен акка айланганда, алардын укугун коргогондо, аларды боёгондо, өпкө абаны тазалаш керек, боёш керек дейт. Ошондо оорубайт деп. Мына арбай тирүү деп боё. Сен аны көрө албайсың, арам акыл оюңду жая албайсың. Андан көрө көйдөнүңдү көктөндүр дейт. Акыретте арбай адам экөөнү бөлө албайсың. Мына бөлө албайсың. Мен сүйлөп атам, сен айыгып атасың. Мен эмне кылып атам? Мен сөзүмдү актап сени айыктырып атат. Духуңду көтөрүп атат, өзүңдү таанытып. Аны ким? Ичиңдеги жан арбай иштеп атат. Анысы кандай мына бөлө албайт. Биздин максатыбыз кыргыз дүйнөнү кантип бийлейт деген. Эмнеге бийлейт деген улуулукка өткөрүү үчүн. Баягы атанын аурасы иштегенде деле балада жакшылык болбой калат го. Анысы кандай кыргыз ата. Ошо бала чакасынын урпактарын айтып атат, улуулукка өткүлө деп. Анан арбайлар иштеп берип атат. Ошон үчүн батыш башкарам дейт дүйнөнү дейт. Бирок аалам сырын билбейт. А биз билебиз да. Табиатты жумшай албайт кыргыз деге батыш дейт. А биз жумшап атпайбызбы? Мына биз талкуу кылганда дүйнө тегеренип атат. Ар кайсы жерде өрт болуп атат. Өрттү эмнеден чыгып атат деп атат да. Өрт, жан, урух, ал кырсык сени издетип атат, көкүрөгүңдү өстүрдөп атат. Көкүрөгүң өспөсө сен эртең духуң түшүп калат, ооруп каласың. Духу күчтүү адам 70% ооруга туруштук берет деп берилет ала. Дух алтын доорду куруучу күч. Ошон үчүн өпкөңдү уруп өпкө бол керек болсо мындай айтканда. Дух канчалык күчтүү болсо жашоо оңой жеңил болот. Менин сыйкырчылыгым ишенимдүү духум дейт. Ана духун көтөрүш үчүн кайра илимге такаласың. Ишенимге такалыш өтүш үчүн да ошол илимге такаласың. Мен жаңы жер деген жерде чоңойдум эле. Анысы кандай жаңы Кудай деп атпайбы бул кыргызды жалпылап. Эмнеге дегенде Кудайдан издегенде кыргыз бере салган атпайбы адамзатка? Эмнеге өлүм болгонун кыргыз өлтүрбөй алып калган атпайбы? Улуулукка өтсөң эле, мына могу чыны кызматын аткара калса эле өлбөй калган атпайбы? Эмнеге дегенде эволюциялык жол менен өсүп отуруп, жанагы гени жетилген эркектей аял алам дегенде, эрге тием дегендей деңгээлге жетип калды да кыргыз азыр. Адамзат. Анан ошону аткар. Кыргыз ааламдык түшүнүктөгү адамдар. Силер эми пендемин десеңиздер болбойт, сиздер периштесиздер. Менин сыпатым жаратуучу периште, улукман периште. Эми эмнени издеш керек? Ошо сыпатты изде өзүңөн. Сыпатты. Улуулук сыпат барбы менде деп изде. Менде ошо арбайдай чындык барбы деп. Ошондой калыстык барбы деп. Менде теңирдей тегиздик барбы деп. Менде манасты атадай айкөлдүк барбы деп. Кыргызды алдагандар эми жылуу сабай упрайт деп берилет. Кайра эле арбайды алдап атпайбы аалам күчүн. Ошондуктан мына жеп ичкендердин аныгы чыгып атпайбы күн өткөн сайын. Ана ошон үчүн кыргыз өлкөсү түптөлөт дегенден жана президенттикке чыкканым ошол. Эми доомуна чыкканда упурады бул бийликчи. Эми мындан ары кыргызга жеңиш гана болот. Сиздерге акча качан келет, бакыт качан келет? Биринчи басып албайлыбы? Талкалап туруп, пендечиликти.
Анан сизди таап келеби? Баягы ыйык адамдын назарынан калыпсың дегендей эле болот. Улуу адамдын батасын албапсың дегендей эле болот. Мындай жөнөкөйлөштүрүп айтканда. А бирок ошол сыпатка ээ болуңуз. Анан ошондо иштелет бул нерсе. Анан каякта ушунун астында кайда анан дин не болот? Анан ошо жакшыбы деген суроо уят эле го. Анан ушундай убакта пенделерди башчы кылып алып оосун карап отурабыз. Жакында Кыргыздын жүрөгү айланат. Анткени карапайым эл өсүп алат, өсүнө теңебей калат. Байды дагы, бийди дагы. Өсүнө жөн эле көчөдө жүргөн кыргыз. Булар пенделер да деп коет. Кыргызда бар го, ал пенде да койчу деп коет го. Ал айбан да койчу, теңелбечи деп коет го. Ал адам да деп коет го, карачы. Ал улуу да деген уже эч агыле бул сөз бар, бул түшүнүк бар. Ал бала да деп коет. Баланын иши чала да деп коет. Кенедеги адамдарды министр кылып алды, ушулар иштейт. Бала ал, башынан бала өткөн жок да, өскөн жок да ал. Ар жактан буйрулган жок да. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, азыр жеке башың үчүн күрөш. Арстан Алай тобу менен куруп койду дүйнөнү, алтын доорду куруп койду. Бийлигин жүргүзүп атат. Бул жерде так берилет Арстан Алай түндүк депчи. Түндүк бул баарынан бийик турат го. Жалгыз эле болот го. Бос үйдө 80 баш болсо дагы, 100 баш болсо дагы, 40 баш болсо дагы. Эч ким көрө албаган, көтөрө албаган, аткара албаган ошо караңгы бийлик отурду дейт да. Мага президентиң бир тыйын, миллиардериң бир тыйын. Мен эртең жаным асманга кеткенде миллиардың не кереги бар? Ошо миллиард менен мен же жаным сакталабы, же ааламга барганда акталабы. Мен ошентип тегеретем. Байды кедейге айлантып берилет ааламдан. А карапайымды ошо жаратуучуга, Кудайга айлант дейт. Ошо сыпатын алып берип кой дейт. Президент бир тыйын. Бул байкуш пенде, бир убактылуу мындай кичине ата келгиче кой кайтарып тургандай. Ошондуктан жеке башың үчүн күрөш, улуулукка калыптан. Могу айтып аткан сөздө эле улуулукка калыптануу. Пендечиликтен чыгуу, кутулуп кет. Анткени пендечилик жашоо өзү жоюлуп атат. Жашай бер пендече, аягың не болот? Ушуну карап көрчү. Ааламча жашап көрчү, аягың не болот? Жаның акталып атат, таның, келиң акталып атат, ата теңиңдин арбагы акталып атат, бала чакаң акталып атат, эли журтуң тазарып атат. А пендече жаша, не болду? Ар жагы. Көрүп атасыңар го күндө пенде не болуп атат? Кайгы, капа, уруш, ушак, арамчылык, жаманчылык. Ким сен? Табият булганып атат. Сен жан дүйнөң, таның, жаның бусулуп атат. Ушу суроолорго жооп кылайын, урматтуу улуу журтум. Ошентип жанагы аба менен сууну алмаштыргандай, тан менен жанды дагы. Мына жаның ааламга кетти. Ааламда чындык. Ааламда чындык арбай, уш жерден өссөң ааламга барасың. Бейиш ааламда. Көрдө эчтеке жок. Айланайым урматтуу мусулман. Кичине шарик кыймылдаса ушуну кичине өзүнчө соображать этчи. Бир эски түшүнүктү мээң уруп албай. Улуу адам өзү эле ыймандуу. Ыймандын деле кереги жок агачы. Ал өзүнүн эле ошо сыпаты бар. Анан хадис, бала бир баш оорунун кереги жок элечи. Ал өзүнүн көкүрөгүнө ишенет. Бул кылганым туура эмес, бул сөзүм туура эмес, бул поступогум туура эмес депчи. Улуу адам, кантип сен ыйманга чакырып атасың? Улуу сыпат. Мындай улуу адамдар, мисалы мен мага кереги жок. Бала хадисиңдин намаз деген бул оң сөздүн да оң солу бар деп ааламдан берилет. Намаз жөнүндө тетиринче заман деп берилет. Намаз оку десе, булар минтип атат, ал замандын талабын оку деген сөз. Улам өс, заманга карап өс деген сөз. Даватты берет, бул тават депчи. Ошол даватта жүрүп бир нерсе таап атпайсыңбы? Караңыз, оң солу бар. Анан ал эле Арабиядан келген сөз эмес. Намаз заман деп берилет. Кайра тетирсин, оң солу бар депчи. Оңуна түшпөй, солуна түшүп алган депчи. Китепти эле тетирсен окуп баштасаң, демек бир тетир жолго түшүп алдың. Бир бияктан башталабы мындай? Үйдүн деле мындай үйгө киргенде де биринчи подъезд, экинчи подъезд.
А биякта баштап атпайбы? Ошондо замандын талабын оку деп атат. Ал чөгөлө деген жок. Анан ошону пир тутуп атасыңар. Кайталама бир нерсени окуп атасың. Сен эчтеке өскөн жоксуң. Ааламга карачы, дүйнөгө карачы. Могул мусулмандар эшек минип жүргөн ал кезде. Давай минип ал. Арга жок айтып турганга туура келесиңер да. Тегиңе кара. Сен бүгүн акылдуу болуп кеткен жоксуң. Эки атаң өткөн астыга кара. Кечээки эле улуу адамдарга кара. Атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн. Атанын көргө көзүнчө сакал койдан койгон кыргыз. Баласын качан эркелеткен. Сакал өзү касиет. Ошо касиеттүү болгондо кой. Менин касиетим бар деп жана ак кийингендей. Караңызчы. Кайда баратасың? Бурул, бурул. Эй, чой, кайра десе кой кайрылат. Айбан. Астартыңа кара. Сын койбо. Сен пассың. Ооба ал, ошол жанагы хадис майда, ал пендечилик жашоодо түшкөн, ал бүттү азыр. Азыр арбайлык, ааламдык жашоо башталып атат. Ал бала кез, мен мурунку жашоомдо болгон, азыр мен башка жашоодо. Мен ал өспүрүм. Ал бир өткөлдө болгон, ал бир эволюция болгон. Акыркы заманга чейин, акыркы заман бул алтын доор. Арбайга адам айланып атса, бул андан ары кандай жашоо болот? Акыркы заман, бул акыркы заман алтын доор. Түк туура эле айтып атпайбы? Ошо көргө барганда, анан жатып, анан бир кыямат кайың болгондо, анан арбай тирилип келет, анан ошондо ким бейишке барат, ким тозокко кетет, аныкталат деп атат го. Мына арбай тирилип келди. Сен өссөң, бейишке барасың. Өспөсөң, тозокто каласың. Көрдүңүзбү, ошону чечмелей албайт, ошону окутпайт. Ушул ооруга жеткирбей эле эгер медицинада ушунча бийик түшүнүк болсо, элди окутуп оорутпай эле коет эле да. Эгер ушунча башчыларда бийик түшүнүк болсо, элди ошол мен азыр бийлик ушунча жардам берип атам элди өстүрүп. Өстүрбөйсө, айлана бийлигиңди жашай бер ал, минип ал. Өмүр бою президент бол. Эл өсү менен өсү боло берет. Өсүнөн иштеп. Анан буякта калып калса, анан сага жабышат да. Жолун таппай калса. Ошон үчүн батыштын техникасы бул элчилик болуп берет деген ушул. Шайтан азгырат деген кишенесизби? Шайтан барбы? Шайтан жок. Шайтан ал сенин акылың. Көкүрөк сезим, көк үрөк дейт. Ушуну үрө. Бул сезим. Эгер сезим иштесе, көкүрөгүңө кылган ишти кылсаң эле адашпайсың. А сен акылга кылып атасың, көзгө. Баланча бай болуп тур, мен мынта коеюн. Эмне сен шайтан алып барып азгырып бир 4 аял алдыңбы? 4 түйшүккө түштүңбү? 4төөнү рамкага киргиздиңби? Акылың, азгырыгың, көзүң, пендечилигиң жок шайтан. Акыл деп түшүнсөң болот. Баягы акыл ачуу душман дегендей да, ал бир ушундай түшүнүк. Жиниң менен бирөөнү уруйдуң, эмне сени бирөө кой, бул туура эмес, бул Кудайдын баласы, бул ааламдык менин бир тууганым деп капыр болмоктон алкаш болсо да урба. Караңыз. Жок өзү. Анан эмне бул? Ошо анекдот туура болуп атат да. Шайтан баласын тааныштырып жүрөт эмиш. Бул бугу, бул кекилик, бул тоо деп. Анан адамды көргөндө баласы сурайт эмиш. Бул ким десе. Муну менен таанышпа. Бул өздөрү жасайт дагы, сени көзгө шылтап кое берет дегенде. Анан эле паля кылды да шайтанга шылтап койду. Анда сен эмнеге келдиң? Эмне жоопкерчилигиң бар? Өзүңдү өзүң соттой албасаң, өзүңдү өзүң оңдой албасаң, өзүңдү өзүң тескеп түздөй албасаң, анан шайтанга шылтап коюп жүрө бересиңби? Жок ал. Сиздин эфириңизди үй бүлөбүз менен күтүп көрөбүз. Сизге рахмат. Манасы ата өзү колдосун. Рахмат. Адам күнөөсүн кантип кечирсе болот? Адам күнөөсү кечирилет де ошо ааламдан берилет. Мына бала
шымын айырып келди. Же болбосо кечигип калды. Аны эле бир тозокко барасың дей бересиңби? Адам, күнөө жасаган адам жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Могу мусулманның жана башка жан дүйнөсү жардылыктан. О бийликтегилер дагы. Күнөөлөбөй деле кой. Бандитти деле жан дүйнөсү жардылыктан ошону кылган. Эгер акка айланса дейт, улуулукка. Ушу парз милдетин жанагы телос ааламдык кызматын аткарса күнөөсү кечирилет. Күнөө жасаган жаман эмес, жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Эгер аткарып кетсе, аткарбаса анда өз күнөөсү өз башына. Мен аны алда деген жокмун да. Аны мени урда деген жокмун да. Жообун тартсын, тарбиялансын. Ааламдан соттолсун, жерден соттолсун. Эмне теске акчаны биз айттык беле. Алдадыбы? Жооп берсин, койсун, атууга коюш керек эле. Эле дух жок, азыркы эл башчыдачы дух жок. Дух керек бурулуш кылыш үчүн, урматтуу улуу журтум. Духу жок адам ал өзүң, эгер өзүңдө дух болбосо бурулуш кыла албайсың. Кыргыздын башчысында дух болуш керек. Духу күчтүү адам гана бурулуш кылат. Анан былжыңдатып, анан тамаша кылып, бир аны кыя албай, муну кыя албай отурат. Эл башчыларында дух жок. Дух керек, дух. Мына могу арбай. Ошонун духундай дух керек. Чындык үчүн сотто теске ат. Жерде элди чиртип жүргүчө жан асманга кетсе ошол сооп болот. Элге дагы, өсүнө дагы. Жок да өлүм жок. Тынчтык болуш керек жерде. Мояк тегиз болуш керек. Ошон үчүн анан дүйнөдө тегеренип атат го. Бир самолеттен 200 киши өлүп калып атат го. Аалам ушундай иштеп атат да, техника менен сууга түшүрүпчү. Ошондой ааламдык, арбайлык сыпат Кыргызда болуш керек. Дух болуш керек. Чындык үчүн тикеден туруп бериш керек. Кантип акка киребиз, кантип жүрөктү жеңилдетебиз? Табыгы илим менен гана. Өзүңдү таануу менен, ушу эфир менен башка жолуң жок. Акка кирбе, акка айлан. Ааламдык күчкө айлан, периштеге айлан, пендечиликтен чык. Акка жыгылуу деген ал бүткөн. Акка айлан. Арыстан Алай, сиздин эфирди такай көрөбүз, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргызды улуулукка өтүшүнө чоң дилден тилектешпиз. Ден соолугуңузда болуңуз. Сизге дагы ыраазыбыз. Ошол мени пир туткан, ааламдык илимди пир туткан адамдардын өзүндө эле ишинде, көкүрөгүндө өзү өзгөрүү боло берет. Ал ар жагынан эле бир дайын адам. Мен касиеттүү эле эмесмин, сиз да касиеттүүсүз. Сиз да кереметтүүсүз, билбей атасыз. Кичине артта калып атасыз. Деги эле баардыгыңыздар. Болбосо касиет деген сизде керемет бар. Кыргыздар бизден тараган дейт, ошол чынбы? Эми бул жалган да. Бул жалган. Казак Кыргызстан тараса, жок, казактан кыргыз тараса, анда казакта бир ааламдык дастаны барбы? Жок. Ушуну эсиңерден чыгарып, ушундай эле мындай эле математика менен эле чыга калыңлачы. Мына кыргыз ошо ааламдан келген өкүлүнүн далили эң биринчи ушул ааламдык дастандары болуп атат. Ааламдык маданияты болуп атат. Дагы ушу 1 минут убактыбыз калган экен, аябай жакшы суроолор берилди эле, өткөндө ушул үлгүрүп жооп бере албай калды. Кыямат кайың болобу ислам дининде айтылгандай дейт. Кыямат кайың жүрүп атат азыркы күндө. Мына ушу эскичиликтен чыгаруу үчүн адамзатта, дүйнөдө толук жоюлуп жок болуп кетпейт. Сиз улуулук өтүп алсаңыз, сизде кыямат жок. Дүйнө эле улуулукка өтмөйүнчө ошол боло берет. Ошон үчүн ааламдан берилет. Ушу 70% адамзат жоюлат, бир 30% гана калат деп. Бул ааламдык берилгендин баары бул чындык. Ошо 30%-ин сактап калсак да жакшы. Ошо кыргыздын ошмо пендечиликке чыгарганын бир сактап калсак жакшы болот эле. Кыргыз көп сакталса жакшы болот эле. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт байыды. Ошо көкүрөгүңүздөр агарсын, жан дүйнөңүздөр агарсын. Ошо хиджабты бир баланы бетиңизге жаап, чүмкөнүп алгандан көрөк ичиңиз бир жазга айлансын. Ал сыртыңызды жабынып алган менен ал маска.
түштөн эле. İçinizdeki kış ketsin, içinizdeki muz ketsin. Ulуулukka kalıptanıp alыңızдар. Жанагы арбай адамдын ааламда кызматы бар экен, чындык ошо жакта экен, жерге кызматка түшүптүр корпусту кийип. Ошо корпус чындык үчүн иштеп берсин, чындык үчүн жашасын. Ошо арбайлык, периштелик, кудайлык сыпатты өзүңүздөрдөн издеңиздер. Ошондой сот, ошондой так болуңуздар. Өлүмдөн кыргыз коркпогон ошол. Бул дүйнөдө кызматы болсо ааламга кете беребиз. Эгер алгыдай болсо. Бирок биздин кызматыбыз бүт элек эмес, бүт элек башталып атат. Ошондуктан көбү жашайбыз, узун жашайбыз. Бар болуңуздар. Жаныңыздар ак, таныңыздар сак, саламатта туруңуздар. Бул эфирдин аты Кут берүүсү Арыстан Алай Кут деп. Кызматыңызда ошо Арстанбек Абдулдаев болду. Ар жуманын 2-4 күнү түз эфирде кечки саат 8-де жолукканча аман болуңуздар.